Байке мен коркот. Коркпа. Опа. Ай, бияқта соонун көрүнүш го. Бул мост салганда бизге оңой болгон жок. Анткени бул салып атканда канча рисковать эттик. Канча жол учуп кете баштадык. Кач деген аскага жабышканда жанынан өтпөдү турбузча. Страховканы илбей калып туруп мындан жыламдап атам. Карасам эле страховка жок, чоң тоодон учуп кетти. Анан кайта иштеттик аны. Жылкыларымдын баарын саттым. Анда туугандар айтты, малдын баарын сатып анан болбой калса бул таса иши жүрбөй эмне болот болду экен дедим, бирок адам өзүнүн алдына койгон максатына жетем десе жетет экен да. О, достор, мен турган жер бул Асман көпүрөсү. Бул жерде жаратылышка кооз көрүнүш ачылат. Шаар тургундары менен биргеликте туристтерди ар түрдүү, ар кайсы мамлекеттен келген адамдарды кызыктырган, көз жоосун алган айылга көрүнүш жана ошондой эле шаркыратмага сонун көрүнүш ачылат экен. Булардын бардыгын көрүш үчүн дал ушул бул Асман көпүрө курулган. Муну Дүйшөнбек агай өзүнүн баласы менен жалгыз нолдон баштап куруп чыккан. Ал эми алдыда сиздерге дал ушул көпүрөнүн салынышы, жаралышы тууралуу жакындан билип таанышып айтып беребиз. Мен өзүм Арашанын тургунумун. Фамилиям Адашбасов, атым Дүйшөнбек. Ушу өзүмдүн кесибим айдоочу. Анан спорт жагынан да жүрдүк. О, кайсы спорт жагынан? Каратэде жүрдүк, тренер болуп иштеп. Жаштыгыңыздын сырында да ушул каратэде болушу мүмкүнбү? Каратэ, спорттун көп түрү менен машыгып көрдүм. Анан кийин бул ушул мосттун салынышы дагы ушул спорт менен байланыштуу да. Спорт менен мисалы үчүн ушул жылдый жактан чыгып келишти эле. Анан чыгып келип күнүгө иштеп, күнүгө түшүп, күнүгө барып, күнүгө келип, 3 келип, 4 келип ошонун баарын чыдап ушун үчүн кылдык. Бул көпүрө жерден канчалык метр узун бийиктикте жайгашкан? 115 гектар. 115 метр бийиктикте. Ушул көпүрөнү куруу идеясы кандайча келип калды сизге? Кандайча куруп калдыңыздар? Эми 2018 жыл мурун болуптур да бул идея. Ошо 18 жыл мурун ушул могу жерде бажам жашайт ошол жерде. Ошол айтып атат. Байке, сиз мага айтканда, могу балам төрөлгөн дейт. Азыр ушул балам 19га чыкты дейт. Сиз мага айткансыз дейт, ушу көпүрө салам деп. Мен ошону эстедим дейт да. Анан кантип салат деп койдум эле дейт. Анан эми мына бара адам өзүнө койгон максатын кандай да болсо жетем кылам дейт турбайбы? Адам көк бетирээк болуш керек да кичине. Ошентип план чыга берчимин да, ар кандай салабыз, кандай кириптетебиз. Анан кийин мына ушуга келгенче интернеттен караса деле чыкпайт. Интернеттен эмесин алайлы десек аякта деле жок экен. Анан өзүбүз придумать эттик. Эми ошонсо дагы касып каркасын орнотуп, тиягы менен тиягына да ошондой каркас орноттук аябай. Муну жөн эле мынтип эле тешип туруп кылган жокпуз, муну оюп туруп, анан каркас жасап туруп, ар бир эмеде жанакы поезддун швелери эмеси турат, рельси турат. Ар бир тетиги основной стройка. Көрөлү ошолорду жакындан. Көрөрмандар, биз жакындан барып ошол көпүрө менен таанышабыз, андыктан жүрүңүздөр биз менен. Канчалаган мээнет кеткен айтсаңыз, негизи бул канча убакытта бүттү көпүрө? Көпүрө өзү салынган башталгандан бери 3 жылда бүтүрдүк. 3 жылда салдыңыздарбы? 3 жылда салдык. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиздер. Буякта могу сеткаларды атайын специальный зымын алдырып, могу специальный бул эме стальной зымда бекем аябай. Бул сетканын узундугу 540 метр. 540 метрдин ар бир клеткасын байлап чыктык биз. Көрдүңүзбү? Ар бир. Мисалы үчүн могуну байлап келатканда, мен токтоп калсаң, кое берип койсоң бошоп кетет да. Бошобой мынтип туруш керек, катты жылдырыш керек. Анан бир күн иштегенде кол шишип кетчү. Бир күн иштегенде кол шишип кетет, ата оорупчу. Ооба. Ошентип анан байлап, өзүбүз могу доска жок, могу сетке жок, эчтеке жок, могу голый тросту байлап да, өзүбүз могу темирдин үстүндө жүрдүк. Ачык, даже сетке жок да.
ооба. Тики жок. А страховканы могакка байлап койсоң, мени иштеп аттыңбы? Аны бир 3 жолу болду да, страховканы илбей калып туруп, мындан жыламдап атып. Карасам эле страховка жок, мүнтө артымда бош жүрөт. 3 жол ушундай болду. Достор, бул жерде турганда деген салганды кандай болду билбейм, бирок мен жөн эле ушул жерде турганым аябагандай коркунучтуу болуп атат. Жерди караганда бул жерде канчалык кооз көрүнүш болбосун, бул ичиңдеги коркунуч баары бир адамда болот экен. Өзүңүздөр дагы бул суулукту өз көзүңүздөр менен көрүшүңүздөр керек. Байке мен коркот. Коркпа. Ылдый карабай эле мындай акырын басасың, түз карабай. Көнүп калат, көнгүчө ушундай болот. Кээ бир айтат да, мен мосттон өткөндө настроением көтөрүлдү дейт. О, башкача бир сезимдер болуп. Башкача сезимдер болуп, настроение көтөрүлүп дейт. Кээ бир айтат, настроение жок келген, мосттон өткөндө жаман настроением ачылды дегендер болот да. Достор, бул көпүрөнүн өзүнчө бир атмосферасы бар экен. Адреналин тартуулайт десем дагы мен жаңылышпасам керек. Анткени бул сезимдерди сиздер дагы сезип көрүшүңүздөр керек. Бул жер мындай башкача болуп, кыймылдап, кооз көрүнүштөр менен адамдын ичиндеги адреналинди ойготобу, бир сонун сезимдер болот атат. Андыктан силер келсеңер дагы эч качан өкүнбөйсүңөр. Бул көпүрөнү салып атканда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуздар, кандай кызыктуу күндөр өттү? Эми оңой болгон жок. Анткени буну салып атканда канча рисковать эттик, канча жолу учуп кете баштадык. Мына могу жерден эле тросту түшүрүп атканда эле баламды трос чаап кете жаздаган майенден, ушенен аскадан. Анткени аркам менен ылдый түшүп атканда, тросту мынтип ылдый түшүрүп атканда, трос колдон жүрүп кетет экен, оор экен да. Жүрүп кетип турган. А мен кыйкырдым баламды. Кач деген аскага жабышканда жанынан өтпөдү трос чаап. Тим эле жүрөгүм ушунчалык ооруп кетти. Анан тиги айттым, давай сен чык. Мен өзүм дедим. Анан тиги, баба мен жасай берейинчи, эмете берейинчи дейт. Жок дедим да. Өзүм байланып аркам менен түштүм да. Жаштар силер түшпөй эле койгула дедим. Анан өзүм жасадым. Башында коркуп, башында ылдый карап, анан жумуш кылып атканда караганда бутум титиречи. Бутум титирип, моундай денем титирип кетчи. Анан кийин өзүмдү өзүм мындай успокоить этип, мындай өзүмдү өзүм карманып, анан как будто мындай высота жок, жерди жасап аткандай сезишимди өзүмдү. Бул жактан грузтарды ташыдык деп калбадыңызбы? Аларды кантип ташыдыңыздар? Ат менен ташыдык, носилка менен ташыдык, кээ бирөөнү рюкзакка салып алып ташыдык. Атыбыз да тетиндей чоң тоодон учуп кетти. Груз менен келатып ооп кетти да, груз ооролуп калдыбы ышылып. Атыбыз учуп бир 30-40 метрге чейин сальто жасап барды. Бир арчага такалып калыптыр. Ойлогом да бир жери буту ооруп калдыбы, бирдеке болду го деп. Анан биртике үйдө жүрдү. Короого өрүп коюп эме. Анан карасам, оюн салып жүрөт. Эчтеке болуптур дедим. Анан кайта иштеттик аны. Кыргызстан туризмге ылайыктуу өлкө. Бул тармакта салымын кошуп келе жаткан Дүйшөнбек агайга окшогон жеке ишкерлер үчүн колдоо жетишпей келет. Мындай курулуштар үчүн акчадан да маанилүүсү көрөгөчтүк. Тоодо иштеш үчүн тоону сезиш керек дейт каарманыбыз. Кыргызстанда эми туризмди өнүктүрүш үчүн өкмөттүн жардамы керек да. Ооба. Колдоосу керек да. Мисалы үчүн бизде туризм мисалы үчүн жакында эле башталды десек болот да. Барган сайын Кыргызстандын келген туристтер көп айтышат да, Кыргызстан деген аябай кооз жер экен. Анткени биздин тоолордун мисалы үчүн карап көрсөң, Токою да бар. Анан кээ бир мындай жаар, кургак мындай чөл сыяктуу болуп кеткен жерлер да бар да. Ооба. Мисалы үчүн көлгө баратканда карасаңыз чөл сыяктуу жарлар бар. Ооба. Ошону көргөндө айтканда, мисалы үчүн келген турист, мисалы үчүн башка өлкөлөргө барганда айтканда, Кыргызстанда бүт эме көрүнүш бар деп айтат экен да. Бүт көрүнүш бар. 400-төн ашык көлдөрүбүз бар деп атат. Эми ошолордун баарын атайын көрөбүз деп кыдырып ашат экен, көлдөрдү көрөбүз деп. Эми туризмди эмес үчүн колдоосу керек өкмөттүн. Эмне болуп ушул жерди тандап калдыңыздар да, Татырга келип? Бул жер Татыр деп аталабы?
Татыр деп аталат. Бул жердин эмеси өзүнүн мурун Союздан бери аталышы Голубиный водопад деп аталат. Биз ушу кички кезибизде эле школда окуп жүргөндө эле келип ушул жака түшүп водопадка келип кетчүбүз. Анда баягы мындай машина жок да, жөө эле келчүбүз Арашандан. Жөө эле келип, анан жөө кайта кетип калчубуз. Анан бир жерди тандаган себебимден эми мындай баягы курулушка дагы ылайыктуураак жер керек да. Анан бул жердин эмеси элге келгенге доступный болуш керек да. Ооба. Ошону карадык да. Мисалы үчүн тети бир тоонун эмесине алсак аяка эл бара албайт да. Анан биягынан улап буяка үстүнө чыкса үстү мындай кооздураак да. Чоң эме, чоң суу аккан, чоң кокту ошо көрүнөт, токойлору бар. Киши баспаган жерлер бар биякта. Ошо кооздугу бар да. Муну алып коелу да, бери чалындырбай. Чалынышат да, басканда. Алып эле саш керек да, жеке. Келип мен бул жерлерге салып элек деле канча жолу келип отуруп пландаштыргам да. Адам көңүл көтөрүлөт да мындай жерге келгенде. Анан эгер мындай условияларды салып жасап койсок, Андан ары чыгармачылык топ менен биргеликте көпүрөнү өтүп баардык кыйынчылыктарында, кыялдарында тоолор менен бөлүшкөн Дүйшөнбек байкенин балалыгы өткөн тоолорду көздөй жөнөдүк. Алдыда муну менен чектелбей, дүйнөдө жок тоонун боруна айнектен тапчан курууга киришкен. Башында үй бүлөм деле ишенген жок да. Анан бара бул эми болду, баштайм деди, аягына чыгат го, көк беттенип алыптыр деп. Үйдөгүлөр деле сизге баш ийип калыптыр да аягында. Аягында. Даже мен өзүм жаңгыз келип баштадым да. Анан келип алар, анан кийин бир жылдан кийин келишти. Кежип анан чогуу анан баштап калдык. Ата мен өзүм жаңгыз баштагам. Жылкыларымдын баарын саттым. Анда туугандар айтты, малдын баарын сатып анан болбой калса бул таса иши жүрбөй эмне болот болду экен деди. Бирок адам өзүнүн алдына койгон максатына жетем десе жетет экен да. Эме чыгынып, жалкоолонбой, эмгекчил болсо, ага эмгек менен эмгек кылса жетишет экенсиң да. Мисалы үчүн бир жерде иштеген жумуш болсо деле бүт жумушту кыла берем да мен. Жумуштан качпайм. Наоборот, ошол өзүңө жаккан жумушту кылганда мен өзүм рахат аласың да, ошол жумушту кылып атканда. Хоть чарчайсың, тердейсиң, бирок ошондон рахат аласың. Адам өзү мисалы үчүн жалкоолукка мындай жалкоолуктан чыга албай калса, бул түбөлүк оору да. Адам аны жеңе албайт да. Биз эми ошо келерки жылга пландаштырып атабыз. Келерки жылда келсеңер, анан отуруп, мындай жер эмес, мындай может отуруп алып, тапчанбы отуруп алып, мындай караганга дагы көп туристтер айтып атат, биягыңарда эчтеке жок экен, отурганга дагы эме жок экен, ыңгайсыз экен, төк эле деп эми ошо туристтерге да ыңгайлаштыргандай кылып атабыз. Мисалы үчүн тетигинде аска турбайбы? Тетигинде аскага ошого мындай план бар да. Чоң селкинчек жасаган планым бар да. Бийик селкинчек. Ооба. Анан ал бийик селкинчектен, анан бийик селкинчек болуш үчүн тиги селкинчектен тепкенде бир 15-20 метр аскан эмеге бияка барыш керек да, бийиктикке. Ошондо ошол аябай эме болот да. Мындай кызыктуу болот. Экинчи план бар, эми сизге айтып эле коеюн, эми жашырган эмне селкинчекти айтып бербедимби? Экинчи план мына ушул жерден тет аскан башына экинчи план боюнча көпүрө. Ошондо мунун узундугу где-то 250-300 метрге барат, высотасы да ошондой болуп калат. Анан бул тетиги жолдон тетинен чыкканда эле көрүнөт да бул мост. Ооба. Анан аябай бул бийикте болуп атпайбы, анан узун да болот. Бия уже мындай чийип койгон планда эмесин. Анан эми буга да каражат көп керек. Тиги биринчибизди кылгандай эле ошондой эле көп эле кыйынчылык болот, бирок жасасак болот да, ушуну кылсак. Ошондо дүйнөдө параллельно эки мост катарынан башка өлкөдө жок да, мындай бир мосттон чыгып келип экинчи мостко барган нерсе жок да дүйнөдө. Ооба. Анан мындай да план бар да, азыр бара жанакындай пеши эме да мода болуп баратат да. Ооба. Анан Кыргызстанда ан үчүн жана карталар өзүбүз ошолорду пеши эмелерди түзүп, жанакы элдерге кичкей болсо да тропинка жасап, ошону айланып келгендей мына тоонун үстүнө чейин чыккандай, анан кийин кишилер барып эс алгандай мындай эме болуш керек да, мындай орундуктарды жасап.
Достор, бул жер башка мамлекет эмес, бул өзүбүздүн Кыргызстан болгондо да Карашан жергесиндеги Татыр айылчасы. Бул жерде ички туризм аябагандай өнүккөн, жан жаныбарлар, кымызга адамдар көп келишет. Ошол эле биз жаңы эле өтүп келген Асман көпүрөсүндөн дагы бул жерде адам баспаган, адам көрбөгөн кооз көрүнүш ачылып турган чагы. Буну биз камерамен көргөзө албайбыз, өзүңүз келишиңиз керек. Бул адреналинди сиз дагы сезишиңиз керек. Өлбөй калды, өлүп калат го дедик, бетондогондо эметкенде. Бетондосак. Куура аппараты өлбөй калды байкуш, ылдый жагынан жаңырып түшүп келатат. Опа! Ай, биякта сонун көрүнүш го.